11 апрелде жергиликтүү кеңешке шайлоо күнү Орок айылындагы номер 7406 участокто шайлоонун алдын ала жыйынтыгына жашоочулар нааразы болушкан. Аял албагандармы? Эркектери юбка алдында жүрөтмү? Кыйын болсо токтотуп коюш аялдын артынан. Үйдөн бир үй менен башкара албайт анан чыгып алсат бергечсиңер. Көрүп турганыңыздардай, аялдардын квота менен өткөндүгүн башка талапкердин колдоочулары жактырган эмес. Эркектер менен аялдардын укуктары бирдей болгон демократиялык Кыргызстанда аялдарга болгон мындай мамилени нормалдаштырууга болбойт. Биз буга каршыбыз жана биз аялдардын саясатта көбүрөөк болушун каалайбыз. Анткени аялдар өтө актуалдуу көйгөйлөрдү чечишип, калктын аялуу катмары үчүн маанилүү болгон социалдык көйгөйлөрүн көтөрүшөт. Барына салам, бул баштан башта каналы, сиздер менен мен Жаңы Мырза Жеңишбек кызы. Бул чыгарылышта эмне үчүн бийликке аял депутаттардын келүүсү маанилүү экендигин айтып беребиз. Жаңы мыйзамга ылайык жогорку кеңештин депутаттарын шайлоодо 90 депутаттын 54-ü партиялык тизме менен преференциалдык ыкма аркылуу, ал эми 36-сы бир мандаттуу округдардан шайланат. Учурда бир мандаттуу өзүн өзү көрсөткөн аял талапкерлердин саны өтө эле аз. Ал эми партиялык тизмеде аялдардын 30% квотасы сакталган. Жалпак тил менен түшүндүрсөк, парламенттен бир партияга 10 орун берилсе, анын 3 мандаты аял депутаттарга берилиши керек. Ошондо парламентке 5-6 партия жеңип келген шартта 15-20 аял депутат келет. Ал эми аял депутаттын ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулган учурда анын мандаты аял талапкерге гана өткөрүлүп берилет. Буга чейин мындай норма жок болчу жана аялдардын мандаты тизмедеги эркектердин пайдасына өткөрүлүп келген. Аялдардын саясатка, мыйзам чыгаруу органдарына эркектер менен бирдей негизде толук түрдө катышуусу демократия үчүн таасирдүү ийгиликтерге, анын ичинде жарандардын муктаждыктарына көбүрөөк жооп берүүгө, партиялар менен этникалык топтордун ортосундагы кызматташтыкты жогорулатууга жана туруктуу келечекке алып келет. Бийликке көбүрөөк аял талапкерлер келсе, анда үй бүлөлүк зордук зомбулук маселелерин чечүүчү мыйзамдар иштелип чыгып, кыздарга жана аялдарга карата дискриминациялык мыйзамдарды реформалоо үчүн жана кайра карап чыгуу үчүн мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Алардын укуктары мамлекет тарабынан камсыз кылынууга жана урматталууга тийиш. Аялдардын колунан бийликти башкаруу келет. Аларга бут тосбостон өзүн өзүн көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк бериш керек. Келгиле эртеңки шайлоодо аял талапкерлерди да колдоп, аларга добуш берели.